Саламатсыздарбы достор. Бүгүн сиздер менен компьютердин экранында кантип скриншот жасоо жолдорун үйрөнөбүз. Ал үчүн бул жердеги клавиатурадан Pair Screen клавишасын басуу менен скриншот жасай алабыз. Мисалы, азыр мен ушул баскычты бастым жана биздин толук экран скриншоттолду. Аны көрүү үчүн Windows бөлүгүнөн стандартный Windows'тон Paint ачып, ал сүрөтүбүздү ушул экранга коюп алсак болот. Экранга чыгаруунун эки жолу бар. Бул жерде мышканын оң жагын басып, вставить белгисин вставитти баса алабыз, же болбосо Ctrl-V баскычтарын бир убакта басуу менен сүрөтүбүздү бул жака жайгаштырып алсак болот. Эми бул сүрөтүбүздү сактап коелу. Компьютердин каалаган бөлүгүнө өзүңүздөр сарайт кылып алсаңыздар болот. Мисалы, screenshot 2 деп жазалы. Сактап туруп, муну рабочий столдон ачып көрөлү. Screenshot 2. Биздин жаңы эле сактаган сүрөтүбүз. Көрүп турганыңыздар үчүн ушундай абалда сакталат. Дагы бир скриншот жасоонун дагы бир жолу, эгерде сиздерге баардык экран эмес, кандайдыр бир ачылган терезе гана керек болсо. Мисалы, мен баардык экранды скриншот жасагым келген жок, болгону ушул ачылып турган терезени гана скриншот жасагым келсе, анда Alt жана Pair Screen баскычтарын бир убакта басуу менен ушул ачылып турган терезени сактай алабыз, скриншот жасай алабыз. Аны көрүү үчүн келиңиздер дагы Paint ачып, сүрөтүбүздү ошол жака жайгаштыралы. Ctrl жана V баскычтарын бир убакта коюу менен өзүңүздөр көргөн болгондой, бул жерде баардык экран эмес, ушул ачылып турган терезе гана сакталды. Муну да сактап көрөлү. Screenshot 3 деп сактап коелу. Келиңиздер бул жактан ачып көрөлү. Screenshot 3. Бул жерде дагы биздин экраныбыз сакталып калды. Сүрөттү ушундай абалда алсаңыздар болот. Ушуну менен биздин видео аяктады. Эгерде видео жаккан болсо, лайк басыңыздар, суроолор болсо комментарий калтырыңыздар жана биздин баракчага жазылыңыздар.